بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع الثالث demek üçüncü tür ekan ha? النوع الثالث. النوع الثالث деген кайсыл десе وهو ما ал ушундай бир وهو ما ал ушундай бир түр десеңер болот. وهو жана ал ма ушундай бир түр зида фихи зияда кылынат анда ثلاثة أحرف deydi. Üç damga. Ala thulathi üç damgalı etiştin üstüne. Demek biz негизи üç damgalı etişti дагы üç damga кошуп туруп окуйт экенбиз да. Ошондо өткөн чагында алты тамгалуу этиш болот экен да. Ал канча форма десе, ва хуа арбаату абуаб дейт. Ал төрт формалуу болот экен. Ва хуа арбаату абуаб. Түшүнүктүбү? Ва хуа жана ал деп атат. Ал деген кайсыл? Баягы үч тамга зияда кылынган түр ал арбаату абуаб төрт форма болот экен. Түшүнүктүбү? Негизи бүт баардыгы ушул төрт деп мындай так сан айтып атпайбы? Так сан дегенде өзү төрт деген жүп сан, бирок максатым баягы төрт деп туруп тактап айтып берип коюп атат да. Буга чейин мисалы 5 деп тактап айтып берди. Ага чейин биринчи түрдө 3 деп айтты. Далили эмне десе, истиқра деп койгула. Далили эмне экен? Истиқра. Суласи мужарратта дагы 6 дедиле. Неге 7 эмес? Неге 5 эмес? Неге 6 деп туруп так ушинтип айтып атасыңар десе, далили эмне экен? Истиқра. Ошол изилдөө, алымдар изилдеп туруп, ушул санга жетишти деген сөз. Тамам? Эми ушул аннау салис судаси деп аталат. Судаси деген алты тамгалуу этиш деген сөз. Үч тамгалуу, үч тамга, негизги үч тамга кошулуп калат дагы алты тамгалуу этишти түзүп берет. Ушулар төрт эле форма экен, э? Мына бүгүнкү сабакта азыр ушул төрт форманы тең алабыз буюрса. Азыр болсо. Албабул аввал биринчи баб кайсыл десе, биринчи форма истафала. Ястафилу истифалан дейт. Истафала ястафилу истифалан. Мен силерге үйрөткөм, фа айн лам бул негизги тамгалар болот эле, э? Жакшы. Анда үч тамга кошулуп атат. Кайсыл десем, мына башындагы алиф, син, та кошулуп атат экен. Истафала ястафилу истифалан дейт. Бул форма. Bunun manisi болуп калат дагы, мавзундун маниси болот да, мавзунуху истахража, ястахриджу, истихражан. Негизи тамгалар мына хаража деген баягы чыгуу да, чыгуу. Хаража яхруджу хуруж. Эми истахража деген бир нерсени чыгарып алуу. Бир нерсени чыгарып алууну истахража деп коет. Бир китептен бир маани чыгарып аласыңар, же жердин астынан бир не кен байлык чыгарып аласыңар. Кыскасы бардыгы ушул мааниде боло берет. Истахража ал чыгарды бир нерсени, истахриджу чыгарып жатат, чыгарат, истихраж деген чыгаруу. Ва аламатуху анын белгиси, албабул аввалдын белгиси башка баптардан айырмасы айтат. Ан якуна мадихи аля ситтати ахруф. Анын өткөн чагы алты тамгалуу болуусу. Бул санап көрсөк алты тамга болуп атат. Өткөн чакты. Өткөн чак менен айырмаланат, э? Бизияда кантип алты тамгалуу болуп калды десе, хамза, син, та. Ушул үч тамга фи аввалихи анын башында зияда кылынуусу менен. Же зияда кылуу менен. Карагыла. Мына хамза деп атат мына алифти. Анан мына син, мына та. Этиштин башында келип калды. Түшүнүктүү, бул хамзаны хамзатул васл дейт, а? Ва бинауху кайсыл маани үчүн курулгандыгын айтат. Жана анын курулуусу, жана ва бинауху анын курулуусу литтадияти галибан. Көпчүлүк учурда таъдия үчүн. Демек, мутаадди кылуу үчүн дейт. Ва кад якуну лазиман жана кээде кат деген кээде деген маанини берип атат,
Kad yakunu kede yakunu bolot laziman demek lazim bolot deydi. Жақсы. Lazima haber yakunu. Yakunun içinde huwa degan ismi turadi. Жақсы. Ha. Vav harfi atf qildi, mына suylamdi, бұл жаққа atf qilib qo'ydi u. G'aliban degan hal. Yaxshi. Zarf zamon qilsanglarda bu. Misalul mutaaddi. Ko'pchilik uchurda deb aytasizlar. Mutaaddidi misoli. Mutaaddidi tushuntirganman, al etish maf'ul bihga bayaqinday muhtoj bo'lsa, anda mutaaddidi deymiz. Misalul mutaaddi. Mutaaddining misoli nahvu misoli istakhraja zaydun al-mala deydi. Qaranglar. İstahraca çıkardı. Gim, Zeyd, emneni, al-mal, maldı deydi. Çünkü gim çıkardı. Gim degen soruğa жооп бергенде fail deymiz, atqaruuchu. Emneni çıkardı. Al soruğa жооп берген нәрсе бұл al-mal. Mal çıkar, mal деген şu байлықты. Аны maf'ul bih deymiz, ha? Emneni деген soruğa жооп бергенде. Demek qarasаңар, istahraca деген etiştin maf'ul bihisi бар екен. Ар бир etiştin faili болот. Бирок ар бир etiştin maf'ul bihisi bola бербейт да. Кайсыл etiştin maf'ul bihisi бар болсо, аны mutaaddi деп атайбыз. Mutaaddi өтүп кетүү үчүн неге өтүп кетип атат? Failden maf'ul bihке өтүп кетип атат да. Мына Зайдунду домма берген ушул этиш домма берип атат Зайд деген сөз. Бир эле ага домма берүү менен чектелип калбай, кийинки сөзгө фатханы берип коюп, фатханы берип коюп атат да. Mutaaddi etiş eкен анда бул. Эми кантип байлыкты чыгарат десе, мисалы жердин астынан чыгарды да алмала. Алтын байлыкка кирет, нефть байлыкка кирет. Бүт ушуларды камтып кете берет бул сөз. Ва мисалу лазим. Лазимдин мисалы нахву мисалы дейт да истахжара ат-тин дейт. Истахжара ат-тин. Караңла. Бул жерде тин деген эмне өзү? Ылай. Истахжара деген ташка айланды деген сөз. Жазалгы мааниси. Истахжара тин. Ошондо ылай ташка айланды. Бул лазим маани да. Бирөөнү айланткан жок. Ошондо истахжара ташка айланды деген. Не ташка айланды десе, ылай деп атат. Бул фаил болот экен. Кана маф'ул бих жок. Маф'ул бихиси жок болгон этишти лазим деп айтат элек, Мисалдарды түшүндүңүздөр, Мен силерден сурайм. Мисалул мутаадди истахража Зайдун ал-мала деп дароо айтып кетсе болот эле. Неге? Нал нахву деп дагы мисалы деп нахву деп дагы мисалы деп айтып атат. Түз которгондо мутааддинин мисалы истахража Зайдун ал-мала. Лазимдин мисалы ылай ташка айланды деп атат. Эмне үчүн нахву деген сөздү айтып атат? Эмне үчүн? Анан бул истахража деген негизи истафала деген бап мутаадди лазим болуш үчүн деп айтпайбы? Көпчүлүк учурда мутаадди, анан кээ бир учурда лазим. Негизи бунун ондой мааниси келет өзүнчө китептерде. 10 маани. 10 маани келет. Истахжара деген ошол 10 маанинин бирөөсү. Бул тахаввул үчүн, бир нерседен бир нерсеге айланууну түшүндүрүп атат. Баягы истахаллал хамру деген да бар. Арак уксуска айланды деген сөз да. Арак уксуска айланды. Демек суроого жооп бергиле. Наху деген сөз эмнеге? Жок. Эмес. Кимдин эсинде? Ал сөздү өзү айтпай койсо деле болот эле да.
Ошондо мисалул мутаадди истахража зайдун алмала деген болот эле да. Мутааддинин мисалы истахража зайдун алмала болду. Наху дегенден ушул сөздүн кереги жок болчу. Мейли ойлонуп көргүлө, анан айткыла. Ойлонуп көргүлө, анан кийин айткыла. Жакшы болот, азыр кийинки бапты алабыз анда. Мына жерде дагы бар экен. Вакыйла кыйл бар дейт. Кийинки бапка чейин. Кыйл айтылынды деп которосуңар, кыйлды. Демек, кээ бирки алымдар айткан экен, бул баптын мааниси ли талабил фи'ли деп. Бинауху ли талабил фи'л. Бул жерде вакыйла дегенден кийин бинауху деген сөз көңүлдө. Анын курулуусу талабул фи'л деген маани үчүн дейт. Фи'лди талап кылуу. Мисал карагыла. Наху астагфируллаха. Астагфир фи'л мудари. Мен Аллах Тааладан кечиримди сурайм. Демек кечирим талап кылам. Баягы ли талабил фи'л. Кайсыл фи'лди? Кечирүү деген бул Аллах Тааланын фи'ли да. Аллах Тааланын иши да. Ай деп атат. Ай деген харф тафсир. Нал сүйлөмдү тафсирлейт азыр. Ай деп туруп мааниси эмне экен? Атлубу талап кылам ал-магфира кечирүүнү мин Аллахи Таала улуу Аллах Тааладан. Демек, ал-магфира деген фи'л да. Кимдин фи'ли өзү? Кимдин иши бул? Кечирүү деген Аллах Тааланын. Ошол фи'лди, кечирүү деген фи'лди Аллах Тааладан мен талап кылам. Демек, астагфируллах, астагфируллах деген мааниси эмне экен? Аллах Тааланын кечиримин талап кылам, кечиримин сурайм деген мааниде. Астагфиру фи'л болот, ичинде ана деген фаил болот, Аллаха деген маф'улун бих болот. Жакшы. Жакшы, мына мисалдары көп деген туура болду. Ушул үчүн мисал деген сөздөн кийин дагы мисал деп келип атса, анда мутааддидин мисалдары көп экен бул баптан. Лазимдин мисалы деп дагы мисалы деп атса, кайталап атпайбы? Анда мисалдар көп деген маанини чыгарат экен. Ошону жаттап калгыла. Жөнөн жөн эле келбейт экен да бир сөз. Талабул фи'л үчүн бул астагфируллах деген мисал болду. Жакшы. Бул бапты ли талабил фи'л деп айткандар бар экен да. Албабу сани экинчи бап кайсыл десе, төрт баптын ичинен. Иф ау ала. Ушундай формада келип калат. Иф ау ала. Еф ау илу. Иф алан. Иф алан. Так. موزونه اعشوشب يعشوشب اعشيشابا деп айтып атат. Жакшы. Иф'ау ала мынау негизги тамгалар мына фа, айн, анан мынау лам да, үч тамга. Бул башындагы хамза зияда, бул вау зияда, айн зияда. Үчөөсү зияда болуп калды. Түшүнүктүүбү? Так, мовзуну шаба. Ошондо бул жактагы айн фа барабарында болуп атат, негизги тамга. Шин айн барабарында болуп атат, негизги тамга. Ба лам барабарында болуп атат, негизги тамга. Бул баягы үч тамгалуу этиштен алынып атат. Үч тамгалуу этиш өзү ашиба деген. Баягы жерди неме чөп каптап кетет го, өзү өшүк деген чөп да. Чөп каптап кетсе, жерди ошол чөп каптап кетти деген маанини ушул ашиба деп айтышат. Анан үч тамга зыяда болуп, эми шаба деген форма келип чыкты да. Шишаб иф'ал вазында маздар. Ва аламатуху анын мааниси туура.
وعلامته anın manisi en yekuna madihi ala sitteti ahruf. Demek ötken çağın sanısalar 6 tamga. Madihi anın ötken çağı 6 tamgalı bolusu anın belgisi. Birok bi ziyadatil hamza fi evvelihi. Başında mınal hamzanı ziyada kılу menen. Hamza bu ne dep atalat? Hamza iki türde bolat. Hamzat wasıl bolat же hamzat qata dep koyat. Баягы акрама деген этиштеги хамза хамзату ката деп коет. Хамзат ката деген эмне? Алдында бир сөз келип калса, окула турган хамза түшүп калбайт ал. А, Сумма акраа, сумма акрама, сумма акрама деп түшүп калбайт. Сумма акрама деп окуш керек. Бул хамза басылды. Сумма шаушаба деп туруп, хамзаны окубай койсо болот. Сумма шаушаба дебей, сумма шаушаба деп, шу хамзат wasıl деп коет. Демек, безиядатил хамзати фи аввалихи. Этиштин мадинин, мынау өткөн чактын деген болот, мынау ха деген домир. Анын башында дегенде өткөн чактын башында хамзаны зияда кылуу, ва харфин ахар жана башка тамганы. Жана башка тамганы. Ахар деген башка деген сөз. Башка тамганы мен джинси айни фи'лихи дейт. Фи'линин айны мынал. Туурабы? Ошонун эле түрүнөн дагы бир айнды зияда кылуу дейт. Харфин ахар дегенде башка тамга ошол. Мына мисал үчүн айнул фи'л ошол шин тамгасы. Ошонун эле жинсинин дагы бир шинди. Пайда кылуу жана ошондой эле вал вави жана вауду зияда кылуу каякта десе байнал айни вал лам. Мынал айн менен бул ламдын ортосунда эки тамга зияда кылынат экен. Вау менен айн. Түшүнүктүү? Ошондо бул шин менен баанын ортосунда эки тамга зияда кылынат. Вабина кайсыл маани үчүн курулат десе, бул лазим маани үчүн курулат экен. Лазим маани үчүн курулат экен. Шуну айтат. Вабина ли мубалагатил лазим дейт. Лазимди күчөйтүү үчүн. Мубалага деген эмне эле? Күчөйтүү үчүн деп которосуңар, Бул форма лазимди күчөйтүү үчүн келет экен да. Азыр түшүндүрүп берет. Ли аннаху юқол, анткени айтылынат дейт. Араб тилинде не деп айтылынат? Ашубал арду дейт. Же ашиба. Ал жерде шинге домма бересиңер. Ашубал ард. Ошондо ашуба деген чөптүү болду. Эмне десе жер. Жер чөптүү болду. Жерди чөп басып кетет го жашыл болуп. Ашубал арду деп айтылынат. Бул качан айтылынат десе, бул лазим маани да өзү айта келе. Иза набата качан же болбосо эгерде набата өссө ала важхил ард. Важх деген бет. Жер бетинде өссө чөп фил жумла. Фил жумла деген эмне? Сүйлөмдө деп которуп калбагыла. Ал жумладын максаты бул жерде аз деген сөз. Аз абалда. Фил жумла. Жалпысынан эле бир чөп жердин бетинде өссө жалпысынан десек дагы болот ушул. Ошондо фил жумла деген айтылынат экен. Фил жумла деп айтылынат. Түшүнүктүүбү? Демек жер бетинде жалпысынан бир чөп өсүп калса, башкача айтканда аз деңгээлде өсүп калса, ашубал арт деп айтылынат. Бул лазим маани. Мутаадди эмес. Этиш эмес. Ва юкалу жана айтылынат шаушабал арду деп айтылынат. Жер чөптүү болду, көп чөптүү болду. Качан айтылынат? Иза касура набату важхил ард. Эгерде көбөйсө, көп болсо, жер бетиндеги чөп, набат, өсүмдүк. Демек, мынау ашубал арт лазим экен, ушуну эле күчөйткүңөр келип атса, шау шаба формасында айтат экенсиңер. Ошон үчүн обина ли мубалагати лазим.
Бул шаушаба курулуп атат дейт ушул форма. Эмне үчүн десе, лазимди, ашуба деген лазимди күчөйтүш үчүн. Ашуба өзү лазим. Жер чөптүү болуп кетти. Дагы күчөйткүңөр келсе, шаушабал арт десеңер, арабтар түшүнөт экен да силердечи. Жер өтө чөптүү болуп кетиптир да, касура көбөйүптүр, набату важихил арт деп түшүнөт. Түшүнүктүүбү? А, муптада хабар болот атат дагы. Андан кийин لأنه يقال анткени ал айтылынат деп атат. Ошол мынал макулул каул болот, айтылынган сөз. Анан бул иза деген юкалга мутааллык болот. Айтылынат эгерде жер бетинин үстүндө чөп өссө фил жумла жалпысынан. Жалпысынан да азыраак, аз деңгээлде десеңер болот. Жана айтылынат бул айтылынган сөз. Яшау шабал арт макулул каул. Не деп айтылынат? Яшау шабал арт деп айтылынат. Качан айтылынат? Иза касура набату важхил арт. Жер бетинин өсүмдүгү көп болсо, изаны буга мутааллык кылабыз. Шуга байлайбыз. Шуга байлап которгула деген сөз. Демек, бул изаны буга байлап которгула. Айтылынат ушул учурда. Так, яшау шабал арт деп айтылынат ушул учурда. Түшүнүктүүбү? Так, экинчи бапты бүттүк. Суроо болсо бергиле. Экинчи бап бүттү. Үчүнчү бап эми. Мынаны айырмалагыла. Мына эки менен үчтү ифау ала карасаңар, бул жерде ифауала. Демек, вау таштиттүү болуп атат. Бул жакта эки вау бар экен. Бул жактачы ифау алада бир эле вау бар экен. Ал жакта эки айын бар экен. Бир вау. Бул жакта бир вау, эки, бир айын, эки вау бар. Э? Анан маздарларын айырмалагыла. Ифиуал деп эки вау кылышыңар керек. Ал жакта ифиал деп эки айын кылышыңар керек. Тамам? Албабу салис. Үчүнчү бап ифауала деген форма экен. Ифауилу. Ифиуалан. Так, өзүңөр байкасаңар, алты тамгалы өтүштөрдү окуп атабыз. Негизги тамгалар фа, айн, лам экен. Так, үч тамганы коштук. Биринчи хамзаны коштук. Фи ауалихи этиштин башында жана айын менен ламдын ортосунда бир жыныстан эки тамганы. Бир жыныстан вау деген түрдөн эки вауды зияда кылдык. Маузунуху анын мисалы эжлауваза дейт. Эжлауваза. Демек, бул баягы суласи мужарады неме негиз тамгалары жим, лам, зал экен да. Башында хамзаны, анан кийин эмне зияда кылдык? Эки вауды зияда кылдык. Тамам. Эжлауваза. Жакшы. Ва аламатуху анын белгиси أن يكون ماضيه على ستة أحرف. Анын өткөн чагы алты тамгалуу болуусу بزيادة الهمزة في أوله. Өткөн чактын башында, анын башында хамзанын зияда болуусу менен же зияда кылуу менен эки түрдө которсоңор болот. Вал вавейн жана эки вауды байнал айни вал лам. Айн менен ламдын ортосунда деген сөз, э? Мына айын менен ламдын ортосунда эки вау. Ал вавейн. Бул жакта айын лам болот. Лам айындын барабарында келип атпайбы? Zal lamдын барабарында. Экөөнүн ортосунда вауды, эки вауды зияда кылып атабыз. Эжлауада. Азыр маанисин айтабыз. Эжлауада деген өз негиз бул форма дагы лазимди күчөйтүш үчүн. Лазими өзү жалазал ибил болгон да. Жалаза ал ибил. Бул баягы төө бир аз шашып жүрсө жалаза деп айтылат. Бир аз эле. Анан өтө шашып кете турган болсо ижлауаза. Төө болсо мынтип шашып жүрөт го. Ошондо ижлауаза деп бул төөнүн жүрүүсүнө айтылат экен. Арабтарда ушундай төөлөргө өзүнчө этиштер келип, кыскасы кээ бирки жаныбарларга өзүнчө этиш атайын иштетилип калат да. Жакшы.
Ва бинауһу дейт. Демек, анын курулуусу кайсыл мааниге курулганын айтат. Айдан дагы эле ли мубалагати лазим. Неге айдан деди? Анткени буга чейинки баб if if ау ала я шау шаба деген баб лазим үчүн болчу. Бул баптагы некен айдан дегени ошол бапка тиешелүү болуп атат. Ал бапта эле бул дагы ли мубалагати лазим. Демек, лазимди күчөйтүш үчүн келет экен. Эми түшүндүрүп берет. Кантип лазимди күчөйтүп атат? Анткени дейт, ли аннаху юкалли айтылынат жалазал ибилу деп. Төө шашып жүрдү деп айтылат. Жалаза шашты, эмне төө экен. Фаил болду. Мафул бихи жок, анда бул лазим етишкен. Айтылынат иза, юкалу иза. Изаны айтылынатка байлап которосуңар. Айтылынат ушул сөз иза сара. Сара деген жүрү. Жүрсө, төө жүрсө, сайран бисуратин деп. Тездик менен жүрсө деп которосуңар. Төө тездик менен жүрсө бисуратин, анан матында бизде фил жумла деген сөз бар экен. Фил жумла дегенде не деп которосуңар? Сүйлөмдө деп эгиле. Ал жумла деген жалпысынан деген. Фил жумла. Демек, жалпысынан тез жүрсө, анда жалазал ибил деп айтасыңар. Бирок ваюкал жана айтылынат эжлауазал ибилу деп качан айтылынат иза дейт. Качан сара жүрсө, төө фаили хува төөгө барат. Сайран бизиядати суратин дейт. Ашыкча тездик менен дейт. Мисалы болсо, баягы 10 километр час жүрүп атса, төө жалазал ибил. Бирок 20 жүрүп кетсе, 30 жүрүп кетсе, тез болуп ижлауазал ибил деп айтылынат экен. Түшүндүңөрбү? Демек, бул ижлауада нанын күчөйтүлгөн формасы экен да. Жалаза лазим эле. Аны күчөйткүңөр келсе, ижлауада деп айтышыңар керек экен. Жакшы. Үчүнчү бапты бүттүк. Үчүнчү бап бүттүк, Төртүнчү бапты айтабыз эми. الباب الرابع إفعال يفعل إفعيلالا. Ушуну болсо тетиги баягы эфау ала менен маздар менен алмаштырып алышат да. Ифау ала маздары ифиал. Ал жакта эки айн дедик. А бул жакта бир эле айн. Ифилал. Бирок эки лам да. Эки лам. Ошон үчүн ифилал деп бир лам, анан экинчи лам айтышыңар керек. Шуну эске алсаңар, кийин жаттаганда жеңил болот. Карагыла, ифалла мадыде санагыла канча тамга? 6 тамга. 1, 2, 3, 4. Анан бул жакта 2 тамга бар, 5, 6. Негизи тамгалар мына фа, анан айн, анан мына эки ламдын бирөөсү. Кээ бир калымдар талашат. Биринчи ламы негизги, кээ биркилер экинчи ламы деп айтат да. Тамам. Жакшы. Бул жакта китепте эң акыркысы зияда деп коет. Ошондо нал негиз ашча тамга хамза. Алиф да ашча тамга, анан эң акырындагы лам ашча тамга дейт. Түшүнүктүү? Мавзунуху ихмарра, кызыл болду деген. Яхмарру, кызыл болуп жатат болот. Ихмирар деген кызыл болуу. Буну окубадык беле десеңер, азыр айтат. Ва аламатуху, биз мурда ихмарра деп окуганбыз. Нал алиф жок болчу. Бул жакта ихмарра деп атат. Андан дагы күчөйтүлгөн форма деген сөз да. Анын белгиси ан якуна мадихи аля ситтати ахруф. Көрдүңөрбү? Бир эле баягындай бинанын жеңилдиги ушул. Бир эле сөздөрдү кайталай берет да. Бул китепчи. Баягы бул албабу анау салисте баардыгы 6 тамгалуу го. Ошону ан якуна мадихи аля ситтати ахруф дагы эле кайталап кетип атат. Жакшы да.
Демек, анын өткөн чагы алты тамгалуу болуусу же алты тамга менен болуусу бизиядатил хамзати фи аввалихи. Аввалихи деген домир магдыга кетти. Өткөн чактын башында хамзаны зиядат кылуу менен, кошуу менен же кошулуусу менен. Жана дейт, вау, жана ал алиф, алифти зияда кылуу менен байнал айни вал лам. Мынал айын менен ламдын ортосунда мынал алиф зияда болуп атат экен. Алифти кошуу менен же кошулуусу менен. Жана харфин ахар башка тамганы кошуу менен мин джинси лами фиалихи. Ламдын этиштен лам тамгасынын түрүнөн деп атат. Бирок фи ахирихи деп айтасыңар. Фи ахара деп коюптур. Ката бул жерде. Фи ахирихи өткөн чактын акырында деген сөз. Мына акырында, мына жерде эки лам бар го. Биринчи лам менен экинчи лам. А, биринчи лам сүкүндө, экинчи лам фатхалуу. Ушул экинчи лам зияда болуп атат экен. Бул ушул сөздү карманыптыр. Бул алым. Түшүнүктүү? Демек, үч тамганы зияда кылдык. Вабинауху кайсыл маани үчүн курулганын айтат. Анын курулуусу лимубалагати лазими дейт. Дагы эле лазимди күчөтүш үчүн экен. Бирок карагыла. Лакинна дейт, бирок дейт. Хазал баб дейт. Бул баб иф'алла деген форма аблаг күчтүүрөөк мин баби ал иф'илал дейт. Ал иф'илалды биз окуганбыз, Эхмарра деп окудук го. Ошондо бул суроого жооп берип атат да. Кудум эле бирөө сурагандай болуп атат. Устаз, эхмарра дегенди окудук биз. Эхмарра дегенди окудук. Баягы беш тамгалуу этиштерде эхмарра дегенди окудук, Баягы канчанчы бап кылып окудук? Үчүнчү бап кылып окудук. Бул жерде эхмарра деп айтуунун не кажети бар? Ал жакта биз айтпадык беле? Эхмарра деген күчөйтүлгөн форма деп ал жакта айтпадык беле? Ошол хамира зейт кызыл болду дегенде хамира деп айтылат. Негизи ошол хамура эмес, хамира деп айтылат деп менин зээнимде бар да. Анан күчөйткөнгө келсе, эхмарра зейт деп айтылат. Болду да, жетиштүү го. Эхмарра деп бул форманын не кереги бар десе, лакинна деп атат, бирок деп атат. Бул бап аблаг күчтүүрөөк дейт. Мин баби ал-иф'илал дейт. Мурдагы окуган экинчи төрдүн үчүнчү бабы иф'илалдан караганда эхмарра, иф'алла, иф'аллу, иф'илалдан караганда күчтүүрөөк дейт. Далил келтирет эми карагыла. Ли аннаху анткени юкал айтылынат хамира зейт деп, зейт кызыл болду деп айтылынат. Качан? Иза кана лаху хумратун фил жумла. Жалпысынан анда кызылдык бар болгон болсо, денеси кызыл болгон болсо, мисалы, ушинтип айтылат. Хамира зейт деп айтылат. Аз деңгээлде болсо. Ва юкал жана айтылат эхмарра зейт. Бул айтылган сөз. Зейт кызыл болду деп айтылат. Иза кана качан анда болсо, иза кана лаху хумратун мубалагатан болчу. Мына хумратан эмес. Бул жерде мынал эле сүйлөм турат. Канадан кийин сөз. Иза кана лаху хумратун мубалагатан дегенде күчөйтүлгөн абалда деген сөз. Күчөйтүлгөн абалда кызыл болсо, бираз көбүрөөк кызыл болсо, эхмарра зейт дейсиңер. Зейт кызыл болду. Ва юкал жана айтылынат эхмарра зейт. Ушул бап. Иф'алла. Бул айтылган сөз. Качан айтылат экен? Иза кана лаху хумратун. Эгер анда кызылдык бар болсо, зиядата мубалагатин дейт. Андан дагы күчөйтүлгөн формада деген сөз. Түшүнүктүү? Демек, эң биринчи деңгээл мынал экен да. Хамира зайт экен. Андан кийинки деңгээл эхмарра зайт. Андан дагы күчтүү эхмарра зайт деп айтылат экен. Түшүнүктүү? Демек, эхмарра зайт айтылат качан? Иза эгерде
Кана болсо, анда домир зейтке кетти. Хумратун кызылдык болсо, зиядата мубалагатин, зиядату эмес, зиядата деп окуйбуз. Хал болот. Мубалаг андан күчөйтүлүү зияда көбүрөөк болсо деген сөз. Түшүнүктүү? Кайсыдан көбүрөөк? Мынау ахмар зейт болгон учурда. Демек силер болсо карайсыңар буну өзүңөрчү. Мисал үчүн бир нерсе кызыл болсо, бир аз кызылбы, анда хамира деп айткыла. Бир аз көбүрөөк кызылбы, анда эхмарра деп айткыла. Өтө эле кызыл болсо, өтө эле кып кызыл болсо, анда эхмарро деп айткыла. Качан арабтарда ушундай сөз келгенде, өтө кызыл экен деп дароо түшүнүшөт да. Анткени зиядату мубалага, күчөйтүлгөндүн ашыкчасы менен бул жерде бар экен деп түшүнүшөт. Суроо болсо бергиле, урматтуу окуучулар, биз ушинтип бүтүп койдук. Ушул жерге биз канча бап бүттүк? Кана ким айтат? Ушул жерге чейин, мына жерден карагыла, кийинки сабактан төрт тамгалуу этиштерге келебиз. Негизги тамгасы төрт тамгалуу. Устаз, буга чейин төрт тамгалуу окубадыкпы десеңер, ал ооба төрт тамгалуу этиш өткөн чак. Бирок негизги тамгалары үчөө болгон болчу да. Бир тамга кошуп окудук. Ал эми бул жерде урба мужаррат кийинки сабактарда бардыгы төрт тамга негизги тамгалар болот. Ашыкча тамга жок болот да. Ошону окуйбуз. Бул жерге чейин биз эмнени бүтүрдүк? Канча бап бүтүрдүк? Ким айтат? Жок. 12 бап деген туура эмес. Ушул жерге чейин жалпы китептин башынан баштап канча бап бүтүрдүк? 18 бап. Туура ушул. Септегенде жалаң үч тамгалуу, ашыкча тамгасы жок болгондорду биз алтоо деп окудук да. Андан кийин ашыкча тамгасы бар болгон этиштерди, үч тамгадан ашыкча тамгасы бар болгон этиштерди 12 деп окудук. Үч түргө бөлдүк. Биринчи үчөөсү бир эле тамга коштук. Ошондо 4 тамгалуу болду. Экинчи, анан 5, кийинки 5-өөнү 2 тамга коштук. Ошондо 5 тамгалуу болду. Анан акыркы мына бүгүнкү сабакта 3 тамга коштук, ошондо 6 тамга болду. Түшүнүктүүбү? Жакшы. Ошо рубаи мазид, неме? Суласи мазид, бирок би харфин вахид, ал рубаи болот, би харфейни, ал хумаси болот, би саласати ахруф, ал судаси болот. Ошондо жалпысынан 18 форманы алыппыз, окуучулар. Эми кийинки сабактарда Аллах кааласа, иншалла биз окуйбуз рубаи мужаррат, анан рубаи мазидди алабыз дагы. Андан кийин мульхакаттарды алабыз. Мульхакаттарды мен айтканмын, ошондо бир сыйра окуп койгула. Ошону менен китеп аяктап калат дагы, анан акырында жакшы бир нерселер бар, маселелер бар. Ошону үйрөнөбүз да, китеп бүтүп калат. Китептин бүтүшүнө бир канча мажлистей калды, айтайынбы? Так, бир мажлис болсо, так, 2, 3, 4, 5, 6. Бир 6 мажлистей калды. 6 мажлистей калды. Бүтүп калат. Ошондуктан башынан кайталап жаттап келе бергиле, китеп жатталыш керек. Аллаху аалам бис